Саламатсыздарбы, ободо азаттыктын эжестеңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүнкү биздин талкууга алынуучу темабыз өспүрүм кыздар кандай маалыматка муктаж. Бүгүн студияда менен Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунун эксперти, жазуучу Топчугүл Шайдуллаева, 11 класстын окуучусу Жаркынай Талайбекова жана журналист Бактыгүл Чыныбаева студияга кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Биздин темабыз айтып тургандай эле ошо өспүрүм кыздарга кандай маалымат керек деп турабыз. Жакында эле ошо Кыргызстанда өспүрүм кыздарга арналган кыз китеп жарык көрүптүр. Бул китепте ошо өспүрүм кыздын жеке тазалыгы, сезимдери, кийимдери, спорт менен машыгуусу жана ар тараптуу өнүгүүсү үчүн зарыл болгон бир суроолорго жооптор берилген экен. Ушул китеп тууралуу биздин сюжетибиз бар. Атайын ошону көрүп алып, анан кийин талкуубузду баштайбыз. Мына монткенде көрүнөт да, могул болсо эми. Кыз китепте өспүрүм кыздын жеке тазалыгы, сезимдери, кийимдери, спорт менен машыгуусу жана башка ар тараптуу өнүгүүсү үчүн зарыл болгон суроолорго жооптор берилген. Китептин автору Бактыгүл Чыныбаева китеп жазууда кыргыз кызынын мүнөзү, тартынчаактыгы, салт санаасы эске алынганын айтат. Ал маалыматтар айрыкча аймактарда элетте жашаган өспүрүм кыздар үчүн мааниси чоң экенин белгилейт. Өзлөрүнүн ичинде болуп аткан, өзлөрүнүн кароого болуп аткан мындай тазалыкка болгон нерселерин мындай көп ата-энелерине айтып бере алышпайт да. Ал тургай апалар дагы диалог курганды билишпейт. Анан бул китепте негизинен баштан баштап бутка чейин кантип өзүн өзү караш керек, гигиена, тазалык, ал тургай башта мисалы ар кандай какач, бит болобу, эмне болот, баарысын жаздым. Тырнактын ичинде кандай кийер, эмне болот, туура тамактануу, спорттун мааниси кыздар үчүн, кандай спорттун түрлөрүнө барса болот, анан түнкүсүн кантип укташ керек, уйку гигиенасы, айтор кыз киши өзүн кандай жакшы 18 жашка чыкчакты кантип карашы керек өспүрүм кыздар, баарын жазганга аракет кылдым. Кыз китептин көлөмү, жасалгасы, ичиндеги тематикаларын тандоодо заманбап кыргыз кызынын копулуна толобу деген суроо турду дейт Бактыгүл Чыныбаева. Жазып бүткөндөн кийин биз 3-4 ай иллюстратор издеп аябай кыйналдык да. Себеби кыргыз кыздардын образын берели дедик. Анан бул китепте 3 дос бар. 3 достун образын жаратып, анан ошо мен иллюстратор дагы аябай чарчап кетти болуш керек, бирок мен иллюстраторго да аябай катуу талап койдум. Негизи кыз кишинин образын, азыркы заманбап кыргыз кыздын образын берели депчи. Анан иллюстратор бир 4-5 ай иштеп, анан дизайнга отурдук. Анан дизайнда дагы абдан көп талаптарды койдук. Ошо азыркы заманбап кыздар мындай алып колдонуп жаздыгынын астына коюп окуй тургандай сапатта болсун, негизи эле мындай уялбай көтөрүп жүргүдөй сапатта болсун деп аябай аракет кылдык да. Анан натыйжада келип чыкты. Сначала карандашные эскизы, потом все это разукрашивается цветными карандашами, а потом это все я сканирую. Китептин иллюстратору Елена Чайковскаяга барганыбызда ал алипе китебинин үстүнөн иштеп жаткан экен. Сүрөтчү кыз китеп өзүнүн өспүрүм кезин эске салганын айтат. И я сразу вспомнила, насколько было бы мне легче, если бы у меня была такая книга. Менин балалыгымда ушундай китебим болгондо кыйла жеңил болмок экен дейм. Ошол эле ата-энеме караганда ачыкмын деген мага кызым менен сүйлөшүү канчалык оор. Мен бул темалар маанилүү экенин түшүнөм. Кызым менен баарлашканга аракет кылам. Ал эми аймактарда коом жабыгыраак. Бирок кыздар бул кыздар да. Бул маалыматтардын эч кандай уят жери жок. Мисалы, көкүрөктүн өзгөрүүсү тууралуу тартылган сүрөттөр боюнча автор, редакторлор менен кыйла талкууладык. Анан бул китеп кыз китеби эмеспи? Кыздар өз денеси тууралуу билиши керек. Башкача айтканда, бул китепте эжеден сиңдиге кеп кеңештер жазылган. То есть это как бы советы от сестры к сестре. Дал ушул кеп кеңештин жетишсиздиги бул китептин жаралуусуна түрткү болгон. Кыз китептин жаралуусун демилгелеген Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева башка өлкөлөрдүн өспүрүм кыздар үчүн китептери менен таанышып чыккан соң кыргыз авторлору менен сүйлөшө баштаган. Биз бир муун, экинчи муун ушундай китептердин негизинде эле өстүрсөк, биздин коомубуз гигиена жагынан дагы бир чоң тепкичке өтөт деп мен терең ишенемин. Анткени бул жерде
абдан бир практикалык керектүү информациялар көп да. Биз мына бизди деле апаларыбыз энелерибиз үйрөтпөптүр ушундай көп нерселерди. Биз азыр деле мына көп апалар уялышат аны сүйлөшкөнү кыздар менен. Аны мектеп жазайт деп коет. Мектепке шилтейт. Мектеп болсо андайды окуусу сабагы да жок, андай сааты да жок, анда эч мындай бир учуру да жок ошондой теманы көтөргөнгө кыздар менен. Анан ады эле ушинтип эле бул теманы бир жакка бир бурчукка эле мамтип эле биз тыга бергенде бул болбойт да. Бул маселелердин баарын биз сүйлөшүбүз керек. Кыз китеп Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду тарабынан 1000 нускада басылып чыкты. Китеп 8 жаштан 18 жашка чейинки кыздарга арналган. Фонд кыргыз тилинде наристелерге жана өспүрүмдөргө арналган 10дон ашуун китеп басып чыгарган. Ошо биз азыр видео баяныбызда көрүп тургандай эле Бактыгүл айым, сиз ушул китептин автору катары эң биринчи эле суроого жооп берсеңиз, ушул китептин мазмуну тууралуу көп талкуу болуп калды бул баянда да. Ушул китепти жазууга эмне себеп болду жана эмнелер түрткү болду деп айта аласыз? Негизи бул китепти жазуу ою мурда деле бар болчу, бирок ошентсе дагы экс-президент Роза Исаковна Отунбаева бир ирет мага чет өлкөдөн аябай көп китептердин топтомун алып келип калыптыр. Англис тилинде экен, французча да бар, анын ичинде этикага байланыштуу, кыздардын гигиенасына байланыштуу бир баштык китепти берди. Менин колума ушуну окуп чыкчы, бир нерсе чыкчудайбы депчи. Анан карасам ичинен ушул айрыкча кыздардын гигиенасы үчүн маанилүү бир Америкада чыккан басылма бар экен, китеп бар экен. Карап туруп эле ойлодум да, биздин кыздарга бул өтө керек нерсе окшойт деген ой келди. Анан Роза Исаковна өзү да айтып калды, бизде такыр мындай кыргыз тилинде ушундай маалыматтар жок экен, өзү айткандай мындай бир өзүн өзү караганды билбеген кыздарыбыз көп экен, гигиенаны жөнөкөй эле бир мисалы самынды тандаганды же шампуньду тандаганды деле билбеген учурлар көп экен. Балким ошону биздин кыздарга мүнөздүү кылып мындай жөнөкөй тил менен жазып көрөбүз деп ошентип айтып калды. Анан баягы ошентип кеңешип отуруп эле бул эмгек жаралды да. Кыз бала темасы, кыз бала менен эненин мамилеси деги эле ушул кыз балдар аябай маалыматка муктаж экен да. Ал билим алуу жагынан деле, өзүнүн тарбиялануусу жагынан деле, ден соолугу жагынан деле, баарынан коомдо жүрүм туруму жагынан дагы кыз бала абдан көп мындай маалыматка муктаж экен. Мына ушуну билгенден кийин, мына азыр Бактыгүл жазган кыз китеп жөнүндө бизде Роза Исаковнада идея жаралган да, бул бир 3-4 жыл эже идеяны багып жүрүп, анан жакшы автор издеди, мыкты Бактыгүлдү тандап, анан ушул китеп жаралды да. Эми бул китепти мен айтаардан мурда бир нерсеге токтолгум келип атат да. Биз мындан 20 жыл мурда Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинде социологиялык изилдөө жүргүзгөнбүз. Мен ошол изилдөөнүн негизинде Кыз бала деген китеп жазгам. Ошол изилдөөнүн маалыматтарына таянсак, мындай суроолор бар эле да. Биз энесин сураганбыз, анан өспүрүм кызды, анан атасын сураганбыз. Ошондой 3 бөлүктөн турган анкета болчу да. Бирок алар билбейт, жооп берип атканын баары тең. Андан акырында биз ошол 3 анкетаны кызы, атасы, энеси кылып бириктирип карап туруп, анан биз изилдеп чыкканбыз да, эсептеп. Ошондо кыз балдар, ошол 12, 13, 14 жаштагы кыздар энең менен үйдө ким менен сырдашасың? Өзүңдүн сырыңды кимге айтасың? Өзүңдүн көйгөйлөрүңдү кимге айтасың? Кыйналып кеткенде кимге кайрыласың деген суроолор бар эле. Кыздардын көбү ошо энеси бар эле кыздар энесине кайрыла албайт экен да. Кайрыла албайт экен. Мен айта албаймын. Айта албаймын. 70-80% мен ошо өзүмдүн аябай кыйналган сырымды энеме айта албайм деп жооп беришкен да. Мен ошондо аябай таң калганбыз да. Биздин ошо кыз баланы тарбиялоодогу баягы табу дейбизби, жабык нерсе дагы эле бар да бизде. Мына бүгүнкү күндө биз ой демократиябыз, демократиялык мамлекетбиз дейбиз. Бирок тарбиялоо ишинде ошол жабыктык дагы эле бар да. Биринчиден ушул жагын айтабыз. Экинчиден бүгүн чын эле энелерибиз бошобой калды да. Биздин энелерибиз иштеп калды, күн түндөп иштеп калды, миграцияда калды. Кыздары менен сырдашып, ошого болгон акылын айтып, кеңешин айтып отурган энелерди бүгүн табуу кыйын да. Мына ушундай шарттан биздин кыз балдар өсүп келаткан кыз балдар анан
каяктан өзүнө маалымат алат? Интернетке кирет. Интернетте бир маалымат туура, экинчиси туура эмес. Ооба. Ар кандай маалымат. Мына биз ушул жагдайдан алып караганда кыз китеп абдан эле мындай мааниге ээ да. Бул кыз китепти үйүндө кызы бар ар бир үй бүлө алып окуш керек да. Бул кыздар эле эмес, ата энелер да окуш керек. Азыр ошо 1000 нускада басылып чыкты деген Эми бул өтө аз да, бул өтө эле аз. Басып чыкканга пландар барбы? Эми бул кайра басылыш керек. Бул көбүрөөк басылыш керек. Биз эгер каражат тапсак дагы көбөйтөбүз муну. Анан дагы бир жолу биз азыр электрондук версиясын Билим берүү министрлигинин сайтына коюп, өзүбүздүн сайтыбызга коюп, ошол аркылуу дагы жеткирели деп атабыз маалыматты. Бул абдан мындай керектүү китеп. Рахмат. Анан мунун жакшы жагы, бул академиялык тил менен жазылган жок да. Бул Кыргызстанда биринчи жолу мен куттуктагым келет да, биздин фондду дагы, Роза Исаковнаны дагы, Бактыгүлдү дагы куттуктагым келет. Бул Кыргызстандын тарыхында кыргыз тилиндеги ушундай форматтагы, ушундай мазмундагы биринчи китеп. Мындай курбулар сүйлөшкөндөй. Биринчи китеп аябай мындай орусча доступный деп коебуз го, жеткиликтүү китеп да. Мисалы, кээ бир сөздөрдү, мисалы, кокуй, анан апе деген сөздү берилиштер мындай сүйлөй, аябай мындай кыздар ал окуганда эле мындай жүрөгүнө жакын да. Кыздар ушакташып аткандай тилде жаздык да. Сүйлөшүү. Ошо жантан бери эле кыздар кыз бала деп айтып атабыз. Ошо ортобузда жаркын айым сиз отурасыз. Ошо өспүрүмдөрдүн, мектеп окуучуларынын өкүлү катары. Жаркын айым, сиз айтып берсеңиз, ошо балким өзүңүз тууралуу же болбосо курбуларыңыз тууралуу, ушундай баягы өсүп келатканда өспүрүм болуп, баягы денеңиз өзгөрөт, өзүңүздүн мүнөзүңүз өзгөрүүлөргө кабылат, ошол учурда жалпысынан ошо маалыматты алганга кимге кайрылып, мисалы, кимге кайрылдыңыздар? Ата энеңиздер менен сүйлөшө аласыздарбы? Ушинтип же мугалимдер мисалы сүйлөшө алабы? Же көбүнчө курбулар арасында отуруп сүйлөшүүлү, баягы интернеттен издейсиңер маалыматты? Көпчүлүк учурда менин өзүм мамам бар, ата энем, апам бар. Ошол апам менен көбүнчө сырдашканга аракет кылам. Апама ушундай болуп атат, эмне кылсам болот деп биринчи жолу ошол апам менен кеңешем. Андан кийин өзүмдүн курбуларым бар. Курбуларым айтып көрөм. Башында жаңы эле Топчугүл айтып кетпеди, азыркы учурда көп эле ата энелер өзүнүн кыздарына маани бербей калды депчи, азыр көңүл буралбай калды, жетишпей калды депчи. Миграция көп болуп кетти, анткени анын да бирден бир себеби мындай жалгыз бой энелер көп деп эсептейм да. Мисалы үчүн өзүм жашаган эле Ак Бата жаңы конушунда бул өзүнчө жалгыз бой энелер көп да. Мен байкаган боюнча жалгыз бой энелер көп. Анан алардын кыздары менен сүйлөшө келсем, көбүнчө алар дегендей илимге, өзүнүн ичиндеги ачылышты сыртка чыгарганга мындай аракет кылышпайт да. Анткени алар деген мамасы иштеш керек, ата эне иштеш керек дагы, мындай үйдүн улусу катары, кыз катары булар үйдө отуруш керек, өзүнүн кичүү инилерин, сиңдилерин караш керек деген мындай ой туулуп калат экен да аларда. Мындай көбүнчө аларда ата эне менен болбосо дагы өзүнүн апасына мындай кайрыла албайт экен көп учурда. Өзүнүн ичиндегисин ичине катып эле жүрө берет да, анан көбүнчө сыртка чыгара албайт экен ал нерсеничи. Көп эле учурда мен ушул эптеп-септеп окуумду бүтсөм, эптеп-септеп бир окуу жайды тандасам, анан баары бир күйөөгө тием да деген ой калыптанып калат экен да. Анан бул китептин да чыкканы бир четинен жакшы болду дейм да, анткени көп эле кыздар бул тууралуу билбесе керек деп, мындай эч ким айтпаса, эч ким ушундай кыл дебесе, бул өзүнүн оюнан ойлоп таба албайт да адам. Анан бул китептин чыкканы дагы бир четинен жакшы болду деп ойлойм мен. Негизи ушул китепте мындай психологиялык жактан дагы ар бир гигиена, тазалык болбосун, тамактануу болсун, ар бир теманын алдына бир кичинекей психологиялык жактан да кеңештерди бергенге аракет кылдык. Себеби маселен эгерде колуна же бир бетине безетки чыкса, кыздар аябай уялышат го. Андан тез эле мындай кутулгусу келет. Ошол мындай жөнөкөй эле нерсе экенин, ал мындай эч кандай уяты жок экенин айтып, мындай же болбосо көз айнек тагынгандан уялгандар бар. Анан ал деле баягы саламаттыкты кароонун бир түрү экенин мындай жөнөкөй психологиялык көндүмдөр менен мындай жеткизгенге аракет кылдык да бул китептечи. Сиздер
Сіздер көріп жатқан азаттықтың нәжестеңділер берісі. Мен атым Алия Суранова. Бүгін біз өспірім қыздар қандай маалыматқа мұқтаж деген теманы талқыға алып отырабыз. Студияда бүгін меніменен Роза Отунбаеваның Демилгесі ел аралық қоғамдық фондының эксперти, жазуучу Топчугүл Шайдулаева, 11-ші класстың оқушысы Жарқынай Талайбекова жана журналист Бактыгүл Чыныбаева. Баарыбыздын эсибизде болсо керек, мындан бир 10 жыл мурда Шапиранын жетекчилиги менен бир китеп чыгып, ошо өспүрүмдөргө ушундай жыныстык тарбиялоо деген китеп чыгып, ал аябай эле чуу жаратып, коомго жакпай, ал канча экземплярда чыкса ошончосу алынып салынып, кыскасы ал окурманга жеткен эмес, жеткендерге жаккан эмес. Бул коомду абдан мындай өгөйлөнүп чуу жаратканда, бул китеп таптакыр айырмаланат. Бул китепте ошол маселе да бар. Бул жерде ошо кыздардын жана кызыл күндөрү жөнүндө жазылган, кыз баланын физиологиялык өзгөчөлүктөрү абдан мындай ачык, түшүнүктүү жазылган. Бирок ушундай бир айырдан биз бир өн нерсени таба албайбыз да. Бизге жат өн мындай адамдын ачуусун келтире турган сөздөр жок. Ушунчалык жакшы кабыл алынат да. Ушунусу менен дагы бул кыз китеп биздин коомчулукка аябай тез алынып, тез жетип, мындай өзүнүн окурмандарыны тез табат деген ойдобуз. Азыр эле Жаркынай айтып өтпөдү, тиги ушул кыздар апалары менен мамиле курганга жетишпей жатышат депчи. Мисалы ошол эле жаңы конуштардагы бул азыр ичинде социалдык эң чоң проблема. Мисалы мен деле кээде өзүмдүн кыздарыма жетиштүү баягы убакыт бөлө албай калган учурум болот, сүйлөшө албай калган учурларыбыз болот да. Анан биз башка менталитет менен тарбияланганбыз да. Мисалы биз апабыз менен Топчугүл эже деле билет, апабыз менен мисалы кызыл күндөр же болбосо көкүрөк кантип өсүп атат деген нерсени талкуулай алчу эмеспиз да. Алия өзүң деле билесиң. Ооба. Бул китепте мисалы ошол нерсени кыз эгерде уялып атса же апасы алыста болсо же ал жумушта болсо баягы өзү ачып алып эле окуп, мындай кылсам мындай болот экен деп анан ал тургай тиги мен өзүм жазып атып кызыгып кетип тиги жана лифчик бар го, эмчек каптын размери, өлчөмү деген жерге бөлүккө келгенде, чын айтайын мен билчү эмес экенмин да буга чейин кантип кылыш керек экенин, кандай кылып өлчөмдү тандаш керек экенин. Анан ошо өзүм жазганча өзүм үйрөндүм да, ушундай кылса ушундай туура болот турбайбы депчи. Анан биз редакторлор менен да сүйлөшүп атып, тиги фонддун президенти Доктур Эже менен сүйлөшүп атып, анан Доктур Эже да күлүп атпайбы? Ушул нерсени көптөр билбейт окшойт депчи. Мындай чын эле кызык болду дейт да. Бул эненин өзүн да агартып атат да. Эненин өзүн да агартабы деген ой келет экен да. Негизи эле баягы бир аз болсо да, кичине болсо да 1000 кишиге жетсе дагы, же бир 900 кишиге, 900 кызга жетсе дагы утушпу дейм да. Ошо 900 кыздын баягы өмүрүн, ден соолугун агартканга кичине салым кошобу деген бир тилек болду да. Бул жерде айтып калдыңыз го, ошол гигиенасы дагы кантип туура жуунуш керек болсо баягы баш жөө турган каражаттарды тандоо боюнча. Демек, ушунчалык муктаждык барбы ошол гигиена тууралуу үйрөтүү дагы, кантип жуунуш керек? Балким көп эле учурларда бул деген башында айтып кетпедим, бул жаңы конуштарда ошол үй бүлөсүн караш керек, кичинекей сиңдилерине караш керек деп атып эле. Өзлөрүнө да убакыт бөлгөнгө убактылары жетпей калат да, өзүнө дагы кандайдыр бир убакытты бөлгөнгө жетпей калат. Мисалы үчүн азыркы учурда мындай көп эле адамдар кирпик чаптап, каш чаптап эме кылып атпайбы, ага дагы жетишпей калган, кызыкпай калат да. Кээ бир учурда дагычы мага эмне кереги бар, мен үйдө отурсам деген өзүнө мындай өзүн жакшы көрбөй калат десем дагы туура болчу да экен да. Анткени мындай көбүнчө убактыларын эле үйдүн ичинде эле баягы иш жумуш аткара турган эле адам катары, үйдүн жумушу катары эле каралып эле, анан өзүнө убакыт бөлгөнгө дагы көбүнчө жетишпей калат десем болот. Бул жерде негизи ошол биз буга чейинки берүүлөрдү талкуулап келдик. Кыздар чоңойгон сайын, кыздардын мүнөзү да өзгөрөт, өспүрүм болгон сайын ата-энелер дагы, өзгөчө апалар дагы кыздардын болгон мамилесин дагы өзгөртүү абзел депчи. Анткени биз баягы кичинекей кезинде башкача тарбиялайбыз, мындай көбүнчө бияка бас, буну кыл, тигини кыл
кыл деп мындай бир көбүнчө баягы айтып кантип жашаш керек, эмне жеш керек, кантип басып туруш керек. Анан биз көнүп калганбыз да, биздин кыздарыбыз, балдарыбыз бизди тилибизди алат, эч нерсе баягы кайш айтпайт, биздин оюбуздагыдай болот депчи. Анан өспүрүм болгондо балдардын өзүнүн ой пикири, өзүнүн мүнөзү келип чыгат. Анан жок мен сага кошулбайм, жок мен антип ойлобойм дегенде көбүнчө баягы ата-энелер билбей калат да, мындан ары кыздар менен кантип мамиле түзүш керек. Ошол жерде дагы мисалы ушуга окшогон бир пайдалуу китептер дагы болсо, балким, психологиялык жактан түшүндүрүп бере турган. Анткени ошол баарлашуудан эле бизде көп баштап атат да, биз баарлаша албай эле ошол элементардык эле эң жөнөкөй ошол кантип туура жуунуш керек, чачты кантип туура караш керек, баягы кийимди кантип кийиш керек деген ошол эң жөнөкөй нерселер тууралуу сүйлөшө албай атканда, андан татаалыраак баягы мамиле тууралуу кантип биз кеп кура алабыз да. Негизи Роза Сахуна дагы бул китеп чыккандан кийин дагы айтып калды, көпчүлүк эже деле билет. Бул китепти кайра басалы, ошол сен айтып аткан өз ара мамиле, психологиялык жагдайларды дагы тереңдетип кошуу, дагы кошо турган нерселер. Эми мунун уланышы болуш керек бул китептин. Себеби бул китепте негизинен тамактануу, ден соолук, физиологиялык өзгөчөлүктөрү каралганда, эми мына рухий жагын, психологиялык жагын, этикасын, эстетикасын дегенде ушул жактарын караш керек да. Мунун сөз экинчи бөлүгү уланышы болуш керек. Анан эми бул жерде биз кыргызстандыктар негизи айыл жериндеги кыздарга бул өтө керек да, бул китепчи. Абдан керек. Себеби Жаркын айда туура айтып атат, кыздар муктаж маалыматка. Өспүрүм кыздар аябай маалыматка муктаж. Мына биздин муун, мен азыр ойлоп атам да, эгер мен кичинекейимде ушул китепти окуганымда, мына азыр мына сюжетте да айтып кетпеди, мен ушул китепти эрте окуганымда жакшы болмок депчи. Мен ушул китепти кичинекейимде окуганда мен көп кыйналбайт элем да. Мен кыйналгам да, мисалы көп түшүнүксүз нерседен, өзүмдүн өнүгүүмдөгү табышмактуу нерселерден мен кыйналгам да. Уялгансың, чүнчүп баштайсың. Уялгансың, чүнчүсүн биз энебизден да сурай алчу. Мына Жаркын энем апамдан сурайм деп атат. Биздин муун сурай алчу эмес. Биз уялчубуз да. Анан эне өзү да айткандан уялчу да. Ушундай бир чек барчу да, чек болчу да. Анан биз аябай мындай чүнчүгөндүктү, кыйналгандыкты баштан кечиргенбиз да. Мен ушул азапка салган айыз деген аңгеме жазгам, өзүмдүн ошо курдаштарыма арнагам да. Өзүмдүн ошол муундагы курбуларыма арнаган азапка салган айыз деген аңгемем. Былтыр ошо баягы улуттук бизде конкурс болот го, сынак кино тартууларга. Ошондо бир Мээрим Догдурбек кызы деген ошол аңгеме боюнча сценарий жазып, конкурстан утуп, былтыр тартышты, быйыл тартышты. Эми ал ошол кино чыгыш керек, эми абдан мыкты аңгеме алды. Ошол дагы бир топ бизде баягы өспүрүм кыздар үчүн сабак боло турган, бир маалымат боло турган нерсе да. Бул баягы кыйын учурду көрсөтөт, бирок ошол эле учурда керек нерсе. Мен байкоом боюнча акыркы жылдары биздин коом ошол технология өнүгүп, интернет жайылганына карабастан биздин коом көп мындай жабык болуп келаткандай сезилет да. Магачы көп нерсе мурда мисалы 5-10 жыл мурун эле биз кенен сүйлөгөн нерселер азыр уят болуп калды. Сүйлөбөш керек, аны талкуулабаш керек. Керек болсо биздин эстрада жылдыздарыбыздын басып жүргөнү дагы, сүйлөгөн сөздөрү дагы башкача болуп эле мындай өзгөрүлүп келатканда байкайм да. Мисалычы, бул жагын алып карасаң, мындай ыймандаштырып эле атабыз кыздарды, ыймандаштырып эле атабыз, бирок эмнегедир ошол кыздарга карата болгон, айымдарга карата болгон зордук зомбулуктун саны азайбай эле кайра көтөрүп күчөп атат да. Анан бул жерде мен да ойлоп калдым, ошо балким ошо көпчүлүк көйгөйдүн баары биз ошол айтпа, сыртка чыгарба, унчукпа, сүйлөбө, бул уят, билбей эле кой сен аны укпай эле кой, айтпай эле кой деп балким ошо жаап жашырып жүргөндүктөн кыздар дагы ошо өзүнүн ким экендигин, өзүнүн денеси жөнүндө эч нерсени билбей, маалымат ала албай, баягы мамиле курганда дагы кандай мамиле куруш керек бирөө менен. Анткени ата-энеси дагы азыр кой бул уят деп эле такыр сүйлөшпөй коет да. Кийин чоңойгондо күйөөгө тейсиң болду, андан ары эптеп күйөөң менен жашап кетсең эле болду депчи. Күйөөгө тийгенге чейинки, андан кийинки мамиле тууралуу, мисалы эч бир маалымат бизге эч ким эч нерсе деп айтпайт. Анан эмнегедир ошо ата-энелер ойлойт да, бул өзү эле эптеп чоңоюп алса эле,
Анан үйдө эле кармап тура алабыз. Азыр эми көбүнө мектепке шылташат да. Мектептен үйрөнөт деп коюшат. Китептен окуп алат деп коюшат. Чынында эле мектепте мурда биз окуп жүргөн маалда кыздар комитети деген иштейт эле. Кыздар менен иштей турган атайын эжекелерди бөлүп коюшчу тарбиялык иштерге. Азыр билбейм мектепте ошондой иштер болобу? Азыр балким жаркын Класстык сааттар мектебинде болуп атат, бирок биздин учурда болбоду да. Биздин учурда мисалы мен окуп жүргөндө кыздарды өзүнчө, эркектерди өзүнчө алып бөлүп кетчү. Класстык саат болгондо. Анан мугалимдерибиз бирок өстүртөн эле. Өстүртөн эле. Өстүртөн 1-2 саат эле айтып коет анан болду. Бизде жумасына өзүбүздүн мектебибизде жумасына бул кыздар совети деп атайын 5-класстан 11-класска чейинки кыздарды ошо актив залыбыз бар, өзүбүздүн ошол жерге чогултуп кыздарга ошо болушунча маалымат бергенге аракет кылабыз. Биз өзүбүз ошо мектеп парламентте ошол менен иштешкенге аракет кылабыз. Кандай темаларга? Кандай темалар? 5-класста, мисалы үчүн 5-класстан баштап ошо АЭС келип баштаган убак болот. Ошондо кандай эмелерди колдонсо болот, кайсы каражаттарды колдонсо болот. Анан келип аткан учурда мындай эмне кылса болот, кандай нерселерди кылыш керек, кылбаш керек, кандай нерселерди жеш керек, жебеш керек. Мисалы үчүн ар кандай ошол тууралуу сабактарды өткөн дагы адамдар болот экен да. Мисалы үчүн ошолор менен бизге биздин балдарга келип маалымат бере аласыздарбы деп, өзүңүздөрдүн билгендериңизди биздин балдар менен да бөлүшө аласыздарбы деп ошолор менен көбүнчө сүйлөшкөнгө дагы аракет кылабыз. Анан көбүнчө эле бул мындай андан кийинки чоң өспүрүмдөргө кайрылган убакта булар дагы мындай кандай десем, көбүнчөсү сен менден кичинекейсиң, сен эмнени билип калыптырсың деген дагы мындай көз караштар дагы болот. Андай нерсе болбой да коюшу мүмкүн эмес да. Анан көбүнчө ошолорго түшүндүрүү иштерин жасаганга аракет кылабыз. Анан ошол эле мындай кандай өзүнүн тазалыгын алып жүрүш керек, кандай өзүнө кандай нерселерди жооп бере алыш керек. Мисалы үчүн кыздын кандай укуктары бар, кандай милдеттери бар, милдет менен укук кандай бир тең жүрүш керекпи же жүрбөш керекпи, ошол тууралуу мындай көбүнчө ошол 45 мүнөт болбосо дагы бир 10-15 мүнөт сабактарды өткөнгө аракет кылабыз. Көбүнчө биз деген ошо балдарды коргоо борбору менен дагы өзүбүздүн мектеп иштешебиз. Анан ошол жактан дагы ошо ар кандай сабактар болгондо ошолорго барып катышып, кайра өзүбүздүн үйрөнгөнүбүздү кайра мектептеги окуучуларга үйрөткөнгө аракет кылабыз. Тилекке каршы мисалы айыл жеринде мындай люкс деп коелу, шарттар жок да. Мындай шаарга жакын болгон үчүн ошондой силерге жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Мисалы менин колума көп эле айылдан кыздар келишет, баягы туугандардын кыздары, дос тамырдын кыздары дегендей. Анан ошол кыздар студент болуп келишкенде анан ошол колдонгон тарагын, шампунун, самынын, айтор ошол айыз күндөр колдончу каражаттардын баарысын баягы мындай түшүндүрүп, көрсөтүп, аны кантип жок кылыш керек, кантип таза кармаш керек, баарысын мындай баягы ийне жүйүнө чейин айтып берип мындай көмүп калыптырмын да. Себеби байкап көрүп бир-эки учурун байкап калганда эле билем да, андай нерсе баягы гигиенага байланыштуу нерсе, же болбосо тишти тазалоо, же тиштин арасын тазалоо, айтор мындай өзүнүн ден соолугуна кам көрүү, туура тамактануу деген нерсени билбейт да көп учурдачы. Интернет канчалык көп болгону менен ошол интернеттеги маалыматты туура окуй алышпайт окшойт деп кетем да. Ошол эле Инстаграм үчүн колдонобу же эмне үчүн колдонот мен түшүнбөйм. Колунда интернет бар, ач оку деген мындай нерсе жок да. Бирок ал жерде деле канча ой бар, ой пикири. Бирөө туура эмес дейт. Мен мисалы азыр деле көп нерсе боюнча ачып карасам, бир оору боюнча 15-20 пикир окуйсуң да, анан кийин кайсысын ар кандай. Ошон үчүн бир адистердин сөзү менен жазылган бир китеп болуптур да. Сиздер көрүп жаткан Азаттыктын эже сиңдирлер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүнкү биздин талкууга алынуучу темабыз өспүрүм кыздар кандай маалыматка муктаж. Бүгүн студияда мени менен Роза Отунбаеванын Демилгейси эл аралык коомдук фондунун эксперти, жазуучу Топчугүл Шайдуллаева, 11-класстын окуучусу Жаркынай Талайбекова жана журналист Бактыгүл Чыныбаева. Дагы бир суроо жаралып турат менде, эмне үчүн ошо өзгөчө кыз балдар үчүн бул китеп жазылды? Эркек өспүрүмдөр үчүн дагы чыгабы? Менин оюмча алар үчүн дагы абдан маанилүү. Алар үчүн да алардын деле денеси өзгөрөт, балким аларда деле толтура суроолор бар. Булар намыстанышат сураганда. Бул абдан жүйөлүү суроо. Жүйөлүү суроо. Бул китепти да буюрса Бактыгүл жазат го. Балдарды, эркек балдарды тарбиялаган. Бул туура суроо. Эмне себептен кыз бала жөнүндө жазылды? Себеби булардын организминдеги өзгөчөлүк, физиологиялык өзгөчөлүк мына ушунун айынан
кыз балдарда көбүрөөк маселе көйгөйлөр жаралат. Булардын ошол өзүнүн физиологиялык өнүгүүсүндө, баягы келечектеги эне катары өнүгүүсүндө буларда көп өзгөчөлүктөр болот. Анан көп маалыматтар, ушу кыз балага байланыштуу маалыматтар, ошол өнүгүү өзгөчөлүгүнө байланыштуу маалыматтардын жоктугу дагы. Анан азыр да кайталап айткым келет, мунун бир жабык тема болуп жүргөнү дагы бизди ушул китепти жазганга түрттү да. Негизи баягы темасын көрүп эле анын ичин бир сыра барактаган киши ойлойт да, бул жерде уят нерселер бар окшойт. Ооба, ошол боюнча да сурап берейин. Ошондой бир ой келиши мүмкүн да, бирок чындыгында бул жерде эч кандай эле уят нерсе жок. Бул жерде баарыбыз эле күнүмдүк эле жашоодогу эле нерселер айтылган. Мисалы, узак жерге отурбааны бардык энелер айтат. Узак жерге отурса эмне келип чыгышы мүмкүн, анан кийимдериңди толуктоп туруп шкафка тыгып салба деген сыяктуу эле мындай жөнөкөй сөздөр. Мына бузуку маалымат берип жатышат, баягылар эле кайра баштап атышат деген сөз да чыгышы мүмкүн да. Негизи эми ошондойлор да болду да. Ошондой маалыматтар да болду да. Ошондуктан коомчулук кичине мындай кооптонуп калган да. Бул китеп абдан заманбап, абдан керектүү. Мунун дизайны дагы, мазмуну дагы бири-бирине төп келген, мындай маданияттуу жазылган, жеткиликтүү жазылган. Биздин уялчаак кыргыз кыздарыбызды ойго өтөр, уялтып койбойлу деп. Жок, андай эмес. Өзүнө болгон ишенимди арттырууга аракет кылдым да. Туура. Ар бир темада ошол нерсени мындай баса белгилегенге аракет кылдым. Мисалы, Жаркын Айды көрүп мен азыр сүйүнүп атам да. Мындай өзүнө аябай жакшы ишенет, өзүнүн оюн туура айта алат. Демек, Жаркын Айдан жакшы бир мындай бир эне же болбосо жакшы бир коомдун мүчөсү чыгат. Көп учурда биздин айылдык кыздар андай эмес да. Аябай тартынчаак келишет, бир нерсе айтса мындай уялып, ошол эле өзүнө өзү болгон гигиенанын жолдорун айтып берип атсаң дагы ошону мындай уккусу келбей, уялып кабыл алгысы келбей карап турган учурлар болот да. Анан ой кетет да, эмнеге мынча тартынчааксың дегенчи, эмнеге мындай өзүңдү баалабайсың деген. Бул жерде тескерисинче ар бир ошол денеңде болуп аткан кубулуштан рахат ал. Же болбосо ошол туура тамактануунун рахатын ал, спорттун рахатын ал, же туура уктагандын рахатын ал деген сыяктуу мындай пайдалуу. Өзүңдү туура кара. Өзүңдү туура кара. Көпчүлүк эле учурда бул кыздар дагы ошо тартынчаак болот деп атпайсызбы? Мен ошону бир баса белгилеп айткым келип кетти. Бир жолу биз ошо өзүбүздүн достор менен отуруп эле анан тренинг өтүп турабыз. Өзүбүзгө бирибизге берген маалыматтарды кайра өзүбүз менен бөлүшкүбүз келгенде келип турат да. Анан ошондой күндөрдүн биринде биз ошо адамдын денеси гигиена тууралуу мындай сабак өтөлү деп анан общий чогулуп калдык. Чогулуп отурган кезде анан бизден ошо сүйлөшүп отуруп, биз эме кыздар менен отурганда анан биздин командага ошо айс тууралуу эме маалымат келип калды. Менин командамда жалаң кыздар болчу. Анан жок, биз эмеден утулдук деп баш тартабыз. Биз айтпайбыз муну депчи, мындай арабызда эркек балдар да бар болчу да. Анан ошо эркек балдардын арасында биз кантип айтабыз ошол тууралуу деп мындай уялган учуру болгондо анан ошол кезде анан мындай баары бир алар билиш керек деп ойлойм да. Мындай эркек бала болсо дагы билиш керек. Анткени мындай көчөдө кетип баратып бирөө жардамга муктаж болсо жардам бере алса дейм да. Ошо эркек бала дагы өзүнүн мындай билип ошол маалыматы менен бөлүшө алса деп ойлойм. Анан ошол кыздардын эме тартынганын көрүп мен аябай таң калгам да. Анан силер менен командага кошулбасаңар кошулбай эле койгула. Мен ошо балдардын арасында мен анда өзүм жалгыз сүйлөйм да. Анан өзүм жалгыз сүйлөдүм ошол жакта балдарга ошол маалымат бергенге аракет кылдым өзүм командама. Анан балдардын реакциясы бул аябай менин аркаман туруп алып күлгөндөй сезилген да. Мен ошону түшүндүрүп атып анан өзүм жаман болгом, бирок ошо айтканыма кайра сүйүнгөм да. Анткени деген менин оюмда бул кыздар уялбаса дейм да. Өзүн тартынбаса дейм. Анткени мындай өзүнүн тартына берип, көп нерседен чектей берип, өзүн көп нерседен мындай артта калып калат. Электрондук онлайн форматта барбы бул китеп? Мисалы, балким Кыргызстан ар бири бурчундагылар бул китепке колу жетпегендер же Кыргызстан сыртында бизде канчалаган? Өткөндө ушул суроону мага тиги эмени Ислам институтунун мугалимдери берип атышпайбы? Мен таң калып атпайм, силер да кызыгасыңарбы депчи. Анан десем, жок, бизге керек нерсе бул, бизге аябай керек, биздин кыздарыбызга керек деп ошондой деп айтты да. Негизи электрондук версияда болсо депчи. Топчу күлө жебилсе керек. Бул электрондук версиясы бар китептин. Биз аны дагы колдон келишиче болушунча жеткиребиз аны деле. Бирок колго кармап
үстөлүнө коюп алып, жаздыгын астына коюп алып окуган жакшы да китепти, ал башкача да. Муну мүмкүн болсо эми көп экземплярда чыгарыш керек. Бул өмүр бою эсте каларлык бир китеп болот да. Анан бул китептен эч ким мындай чочулабаш керек да. Бул жерде баягы ойлошпосун, бул батышты, Американы туурап, атышты туурап жазган немелер деген ой, көз караш деги эле болбош керек да. Бул жерде мына Роза Исаковна өзүнүн баш сөзүндө да жазган. Бул жердеги биздин максат ушундай келечекте билимге умтулган, өзүнө ишенген, ден соолугу чың, ар тараптан өнүккөн кыздарды заманбап ошо маалыматтар менен тарбиялайбыз. Ошол эле учурда алардын кыргыз кызы деген жүзүн сактоо менен, алардын жүзүн сактап калуу менен биз кыздарды ошондой тарбияны бергенге ушул китепти арнадык деп өзүнүн баш сөзүндө жазып кеткен. Бул жерде ошол баягы кыргыз кыздардын мүнөзү, салт санасы да эске алынган деп айтылат. Алынган. Дизайнда айрыкча ошого көңүл бурдук. Дизайндагы абдан ошо толуктап турат да. Мен кичинекейимде орус тилинде абдан көп ошол азыр деле орус тилинде көп. Энциклопедия девочки деген нерселер чыккан. Ошондого биз абдан зар болуп окугубуз келчү да, бирок орус тилинде болуп, анан кымбат болчу, ата-эне сатып бере албай эле абдан мен ошондой китеби бар кыздарды көрүп аябай мен мындай ичим күчү да, мен да ушундай китебим болсо депчи. Азыр ушундай сонун китеп кыргыз тилинде чыгып атыптыр, эми Кудай буйруса. Эми бул китептин жакшылыгы сумкасына салып алып, көтөрүп жүрүп окуса да. Биз аябай тиги мунун формасына келгенде да аябай чоң мындай болду да. Мындай талаш тартыш болду да. Биринчи мындай А4 кылдык, анан бул сумкага батпайт экен деп эже билет го канчалык талаш тартыш болуп атып, анан акыры ушул формага токтодук. Себеби бул сумкага батат экен, жастыктын астына да койсо. Жастыктын астына койсо дагы мындай эме болуп калат. Билинбейт да. Билинбейт, жумшак. Бул жерде ошол 3 курбу кыз, ошолордун образы китептик күчөктү берилет. Китептик күчө сүйлөшүп аткандай. Булар бири менен ошо маектешип байлашып аткандай. Достор, курбулар. Анан байкасаңар баары сулуу эмес, мындай чыныгы эле кыргыздын карапайым эле кыздар. Баягы орусча айтканда гламурный эмес. Жок, гламур жок баякта. Мына кадимкидей эле автор аябай жакшы берген да кыздарды. Силер эч убакта өзүмдү сулуу эмесмин деп ойлобогула. Эч убакта өзүңөрдү боюм узун же кыска деп ойлобогула, же толукмун же арыкмын деп ойлобогула. Иши кылып кыздар дагы баягы чүнчүбөгүлө деген ишенимди жараткан да. Башыңды көтөр дейт, башты жерге салбай. Кыздарды чүнчүтпөш үчүн. Тишти кантип туура тазалаш керек. Ооба, тиш тазалоо тууралуу деле биз эч нерсе айтпаптыр деп кичинекейибиздечи. Биз чоңоюп алып баягы кинолордон көрүп алып, көрсө тишти жатырда да жууш керек турбайбы депчи. Тиш щетканы алмаштыр дегенден бери жазган. Көрсө ар бир тиги 2 ай сайынбы 1 ай сайын алмаштырып туруш керек экен да. Эми чоң рахмат, биздин берүүбүз да ушу менен соңуна келип калды. Абдан кызыктуу бир маалыматтар айтылды деп ишенем. Бизди көрүп жаткан ошол кызыккан ата-энелер, жөспүрүм кыздар болсо, ушул кыз китепти издеп, анан онлайн дагы тапса болот экен. Кыз китеп деп Google'га жазса чыгат да, Чыгат. Ошентип дагы мындай китеп катары алып окуганга балки мүмкүнчүлүгү жок болсо, интернеттен. Колдон келсе муну аудио кылып окуп туруп деле эме YouTube'га коюп койсо жакшы болот эле аябай. Азаттык менен байланышсаңыздар дагы бул китепти таап бергенге жардам беребиз. Бүгүнкү талкууга келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Абдан ошол пайдалуу маалыматка дагы бай болду деп эсептейм. Бул Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз өспүрүм кыздар кандай маалыматка муктаж деген теманы талкууга алдык. Студияда бүгүн мени менен Роза Отунбаеванын Демилгеси эл аралык коомдук фондунун эксперти, жазуучу Топчугүл Шайдулаева, 11 класстын окуучусу Жаркынай Таалайбекова жана журналист Бактыгүл Чыныбаева болду. Сиздер менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.